Жалпыга маалым болгондой, өткөн жылдын июнь айында Сузак районунун Карадария айылында сел жүрүп, 70тен ашуун үй-бүлө жабыр тарткан. Карадариялык туугандар мына катуу жамгырдан сел түшүп аз жол жабылып калды мына. Өкмөт тарабынан өз учурунда тийиштүү жардамдар көрсөтүлбөгөндүктөн улам депутат Тазабек Икрамов Жогорку кеңештин трибунасында аталган көйгөйдү тынымсыз көтөрүп келген. Карадайрадагы мына 1 жылдан бери контейнерде жашап аткан элдер качан үйлүү жайлуу болот? Карадайра айыл өкмөтүндө дамба качан курулат? Канча акча бөлүнгөн? Натыйжада андагы селден жабыр тарткан 8 үй-бүлөгө турак жай куруп берүү маселеси өкмөттөн колдоо тапкан. Азыркы тапта ал үйлөр курулуп бүтүү алдында турат. Мына негизи бүгүнкү күнү биз буга чейинки Карадайра айыл өкмөтүндөгү болгон селдин окуясынан бир топ деген үйсүз калган биздин жарандардын маселесин Жогорку кеңештин парламентинен көтөрдүк элек. Көтөрүп, мына бүгүнкү күнү бул жерде 8 үй-бүлөгө 8 үй өкмөт тарабынан курулуп жатат. Бул жакшы көрүнүш. Мына ушулар жылдын аягына чейин Кудай буйруса ушу үйлөрүнө кирип калат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүн бул жерде курулуш кызуу жүрүп жатат. Үстү жабылганы турат уже. Бир топ деген жакшы иштер жүрүп жатат. Bir жылдан ашуун убакыттан бери темир контейнерде жашап жаткан тургундар жаңа көргөсүн чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын айтышууда. Бардыгына ошо бийликтегилерге, ошол жерде бизге бардык жардам берип аткандарга ыраазычылык айтабыз. Кудай ыраазы болсун, аларга ден соолук берсин, мындан дагы мартабалары бийик болсун. Кудай кааласа ушул үйлөргө көчүп чыгып, биз дагы ушул жерде жакшылыктарда дагы учурашайлы. Биз дагы ушул жерде жакшы бала чакаларыбыз менен жашайлы. Ушул ниет тилеги дагы мындан ары дагы мына шереге келген депутаттар бардыгы ден соолукта болсун. Икрамовка өмүр узун болсун, тилеген максатыңа жетсин. Ушинтип бизге үйлөрдү салып берип атат 8 үй-бүлөгө. Өмүр узун болсун, эмне десе тилегине жетип жүрө берсин, оорубасын, бала чакасы менен тынч болсун. Эмне десе несиге тилегине жетип жүрө берсин. Эске салсак, былтыркы селден бузулган дамба калыбына келелектен улам Карадарияны быйыл да сел каптаган. Анын натыйжасында дыйкандардын 1 жылдык кирешеси жуулуп кеткен. Ага карабай өкмөт аларга эч кандай жардам көрсөтүлбөгөндүгүн айыл өкмөт башчысы айтууда. Быйылкы 2022-жылы бул май айындагы Карадария дарыясынын угу көтөрүлүп суу ташкыны болгон. Мындан биздин 500 гектардан ашуун жер, анын ичинен 131 гектар бул үлүштүк жерлер керектен чыгарылганда. Бирок азыркы учурда аларга салык жактан бошотуулар гана болду биздин Карадария айыл өкмөтү тарабынан. Башка жактан эч кандай бир жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ал эми азыр суунун нугу азайып калгандыктан, бирок жээк бекемдөөчү дамбанын жоктугунан дагы эле коркунуч бар. Эгер дамба курулуп кала турган болсо өкмөт тарабынан ошол керектен чыккан жерлер кайра калыбына келтирип, дыйкандарга биз техника жагынан, күйүүчү май жагынан жардам беребиз. Ал өзүнүн кайра үлүштүк жерлерин калыбына келтиришет да. Быйылкы жылда эч кандай аларга компенсация же башка маселеси каралган жок да. Дамбанын маселеси ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көптөгөн жетекчилер келди. Ошо баары келгенде чындыгында муктаждык бар экен. Карадария дарыясын жээгин быйылкы жылга планга киргизебиз деген. Азыркы ушул 22-жылдын 2-6 айлыгында, 2 жарым жылдыгында бул мамлекет тарабынан 250 метр жерде дамбалоого каражат бөлүнөт деп айткан, 27 миллион акча. Бирок азыр мына август айы болду, бизге азыр маалымат жок, каражаты бөлүнгөнү же болбосо иштин качан башталышы боюнча дагы азыр маалымат келе элек.